Альянс алтын салык түрүндө Кыргызстандын бюджетине 13 миллиард 800 миллион сом төлөдү. 2015 жылдан бери Альянс алтын компаниясы Кыргызстандын бюджетине салык түрүндө 13 миллиард 804 миллион 100 миң сом чегерген. Бюджетке төгүлгөн салыктын жалпы суммасынан 9 миллиард 500 миң сом алтынды сатуудан түшкөн кирешинин эсебинен төлөнгөн. Аталган сумманын 4 миллиард 300 миллион сому үстүбүздөгү жылдын январь айынан октябрь айына чейин төлөнгөн. Быйыл 10 айда жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана сактоого сатуудан түшкөн каражаттан 2% беренеси боюнча 995 миллион 200 миң сом чегерилип, анын ичинен Талас облусун өнүктүрүү фондуна 497 миллион 600 миң сом, Талас районун өнүктүрүү фондуна 298 миллион 500 миң жана Бекмолду айыл аймагын өнүктүрүүгө 199 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө Альянс алтын жоопкерчилиги чектелген коомунда 857 кызматкер эмгектенет. Алардын 832си Кыргызстандын жарандары, 25и чет элдик адистер. Жалпы кызматкерлердин 60%дан ашыгын Талас облусунун тургундары төзөт. Жумушка алынардан мурда компания тарабынан 361 адам тоо кен тармагы боюнча окутуудан өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө алардын арасынан 222 киши тандоо комиссиясынан өтүп, жер үйгенине ишке орношкон.